Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр. Biz бүгүn Караколго жөнөдүк. Анда бүгүн биз менен болуңуздар. Бизде күн ачык. Аба ырайы абдан сонун. Караколго барып биз зоопаркка анан балдарды каруселге түшүрүп келели деп баратабыз. Сиздер балдарыңыздар менен кандай эс аласыңар? Жакында окуулары дагы башталат. 15 сентябрга чейин буларды бир аз ойнотуп келели дедик. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Баарыңыздарга кутмандуу күн каалайм. Ортасына кошула эмбек. Кош. Ne aparat dedim. Ne aparat karabaysın diye karada. Эмне oldu? Men 5 önten ırgıt attım. Ne men kameraga tartpıç. Ondayla karma. Зоопарктан чыгып алып тираткана бардык. Маған 8 ок алып берди. Bir kulpunu attım. 5 baklажка attım. Banычка. Анан бирөөнү кичинекей бир крышка бар экен, аны ата албай калдым. Ошол бир эле огум текке кетти, калгандары тийди.
Мага тир аткан жагат, сиздерге жагабы? Анан зоопарктан үйгө келдик. Келип мен мондай помидорный соус жасадым. Приправа делет. Буга огороддон помидор терип келдим. Анан 2-3 болгарский перец коштум. Чеснок коштум, анан туз, уксузун коштум. Помидорду тазалап жууп туруп эле перец менен аралаштырып, чесноктордун баарын блендерден өткөрүп салдым. Кухонный комбайн деп сатып алгам, мындан бир 10-15 жыл мурун машина менен сатышчу ал убакта. Ошондо 5000 алсам керек, бүт набору менен. Найзер, дайзери деген кескичи да бар болчу. Жанагындай мантынын фарштарын, картошкаларын кескенге. Анан буга тузун салып, уксузун таамына жараша куюп 1-2 күн ушундай нержавейка чашкага же болбосо эмалированный кастрюляга куюп койсуңар. Бул ачыйт өзү көтөрүлүп. Андан кийин банкаларга салып коесуңар. Силер кандай кылып жасайсыңар? Муну плиткага коюп деле кайнатып бышырып койсоңуздар аябай сонун болот. Плиткага кайнатып бышырганда муну жарым саат кайнатасыңар. Анан укроп кошулат буга. Абдан сонун даамдуу болот, кайнатмасы дагы жакшы. Муну свежий койсоңор холодильникке банкаларга салып коюп койсуңар. А эгер бышырсаңар, андан да сонун болот, салат сыяктуу болуп. Мынакей мондай блендерге салынат. Ичинде бычагы бар, тигиндей түрткүчү бар. Анан улам салып эле блендерди иштетсек майдалап берет. Мен жанагындай эт турагыч мясорубка деп коет. Ошону менен кечке отуруп эчилбейм. Муну менен көп болсо бир чаканы 10 мүнөттө тартып салам. Анан мондай майда болуп сонун болот. Убактыңарды экономдогонго болот аны менен. Азыр эми бир чындан чай ичели деп чай кайнаттым. Азыр чай ичебиз. Баарыңыздардын тамагыңар, чайыңар таттуу болсун. Андан кийин кечке мондай баклажан салатын жасадым. Муну баклажанды кууруп алып туруп, өзүнчө 4 бурчтук туурап, андан 4 бурчтук тууралган помидор, чеснок, майонез кылып аралаштырып койсуңар. Бүгүн кызым Турцияга окууга кетип атат, Стамбулга. Буюрса, Стамбулга
учуп барды 5 saat 45 minutта. 2 жылга 4-5 курсту Турциядан бүтүрүп келет, иншаллах. Алган илими эл үчүн, жер үчүн жараган. Ошол алган илиминин өзүрүн көргөн ыймандуу, бактылуу кыз болсун. Анакей Турцияга жетип, аэропорттон түшкөн сүрөттөрүн жиберди. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Менин каналыма катталыңыздар, комментарий жазыңыздар, класс басыңыздар. Чоң рахмат.